Мамам кирип келгенде, мама мен да ушинтип кыйналып төрөгөн турбайсызбы дегеним эсимде да. Атасындай мен өзү көп сүйлөгөн. Шайыр элемин го. Кошуналарга да концерт берчи да. Папамды күлдүрө албай эле кыйнала берчүмүн да. Же урмат ошонун баарын сезеби толуктап койду да атасын. Азыр убаракерчилигим ошо урматта да. Эле кайтпай эле кеңешип алам күйөө балама. Сиз болбосоңуз мен балким ушундай даражага жетпейт болчумун. ийгиликке жеткирген менин асыл адамым. Балдары үчүн күйүп бышкан мээримдүү асыл жандар бул ата эне. Ата эненин бүт ой тилеги, санаасы балдарында. Темир канаттарын бой жетип, эл керегине жараган инсан болсо экен деп тилеген. Менин асыл адамым долбоорунун каармандары үлгүлүү үй бүлөнүн сүйүктүү жары ырчы Неля апасы менен бизде мейманда. Төрөлгөндө салмагы чоң төрөлгөн, 4 кило 600 грамм болуп төрөлгөн орустардын баары ой у тебя крупная деп ушинтип таң калышкан. 55 сантиметр болгон. Мен өзүм да кичине переходить этип төрөгөм. Айларыман адашканмынбы же чыгылып өтүп бир топ өтүп төрөгөм да. Азыр ушул жерде отуруп атабыз. Ушул жолдордон канча жолу кичинекей коляска менен алып өтүп, норики жерде 132 бакча бар болчу. Ошого ясельный группага алып барчумун ушуну. Кээде 26 автобус, 11 автобуска батпай каласың да коляска мененчи. Ошондо жүзгө басып эле өзүмдүн эле коляскам менен айдап эле ушака кетип калчубуз. Элдер ушундай бир нерсеге талгак болдум десе, мен таң калам, бирок атайына деле бир нерсеге талгак деле болгон эмесмин негизичи. Бирок мен жолдошум Москвада болчу да. Москвада болгондо мага мандарин, банан, апельсин ушундай нерселерди көп алып келчи. Анда шаарда бизде көп деле жок болчу андай нерселер. Анан ошолорду көп алып келгенде кээде алып келбей калса ушундай эңсеп калчу элем да. 1 жашка чыга эле барды. Ал убакта мен Совменде иштечү элем. 8 айында эле биз декреттен чыгып, анан бакчага берчүбүз, ясельный группага. 8 айында эле чыкканбыз. Анан ошондо эле бул бакчага барган. Анан жош, аябай жош болчу. Бул кээде уктап калганда мен муну уктатып коюп, дагы эле бакты аралап продукт кылып келчүмүн 10 микрорайонунан. Келсем деле уктап атчы. Телевизорду коюп койчумун да. Телевизорду коюп, момдум телевизорду карап атып, ыр болобу, кино болобу, баарын көрүп жата берчи. Унчукпай эле жата берчи ошону көрүп. Эми мага көп деле окшобойт мүнөздөрү. Андай мындай тамак жасаганы, ишти жасаганы, жумуш жасаганы эле окшобосо, мүнөзү токтоо, атасына көп окшойт го. Атасындай мүнөзү, көп сүйлөгөн, ушундай атасындай. Мени тартса өтө шайыр болуп кетиш керек эле. Шайыр элемин го. Жок, эми кете эле шайырланбасаң, момтип ашыкча шайырланбайт да. Өзүнө мындай көп сүйлөбөйт. Оңой менен бир суроо берсе, сүйлөбөсө, мага окшоп кинолорду көрүп атып деле комментарий айта бербейт да. Унчукпай отуруп көрөт. Бакчага барганда ошо мама дегенди үйрөнгөн окшойт. Ошо мама деп айтты деп сүйүнүп, мен жолдошума переговор берип, ал убакта сотка кайдан. Мама деп айтты десе, мен папа деп айтып үйрөткүн деп айткан. Ошо. Негизи бул деген такыр кыргызча билчү эмес да. Тили чыккандан эле орусча чыкты, бакчасы орусча, катышканыбыз орусча, кошуналарыбыз орус болуп эле анан ошо боюнча такыр кыргызча билбей калды да. Анан чоң апасы келгенде, айылдан туугандары келгенде, ай, силер эмне үйдө кыргызча сүйлөбөйсүңөрбү? Эмне бул кыргызча сүйлөбөйт? Я деп эле ушун таң калыша берчи да. Анан ошончо мен жайында көбүнчө буну тайкелерине, бөлөлөрүнө, ушу туугандарга, айылдарга жөнөттүм да. Мугалимим аябай жакшы болуп чыкты. Чын мүмкүнчүлүктөн пайдаланып ушул эжекеме да ыраазычылыгымды билдирем. Акыл канатовна, Даралиева Акыл Канатовна математика сабагынан берди.
аябай жакшы кармап, бизди жакшы тарбиялап, көп жакшы нерселерди үйрөттү да. Азыркыга чейин байланышып, эжеге ыраазычылыгымды билдирип турам. Себеби бул мектептеги мугалимиңден чындыгында көп нерсе көз каранды экен да. Анан ошого ушундай жакшы мугалимге, жакшы класста окуганыма абдан кубанам. Азыркыга чейин ынтымагыбыз жакшы, көргөн жерден саламыбыз түз. Негизи эле эми ошо 1-класстан 11-класска чейин бир мектепте окуганыма дагы абдан кубанам. Жакшы окуучу. Анын үстүнө үйдө да эжекеси жүрүп калды, чоң эжекеси, анан менин сиңдим бар. Муну контролго турган адамдар көп болчу. Көп күнүгө эле текшеребчү. Сабагыңды даярдадыңбы да антип эле. Контролёрлор көп болчу. Анан бир эле кызыбыз окутат турган. Анан баарыбыз эле келип эле ушуну эле келип эле текшере баштасак анан. Мамам англис тилден, эжекем дагы башкы сабактан дагы бир эжекем сүрөттөн. Ошого үйдө жардам берчилер көп болчу. Бир эле окута турган окуучубуз бирөө, үйрөтчү мугалимдерибиз көп болчу. Менин асыл адамым. Антип деле тамак өзүнчө тандап жебейт. Себеби биздин үйдө көп адам жашачу да. Биз бул Нелана дагы айтып кетейин дегенимчи, бул деген өзү жанагы кыргызча айтканда май көтөн кыз деп коет да. Себеби ушул төрөлгөндө биз мына орто сайдын жолун баспай, анан буга үй берди да бул төрөлгөнгө. Биздин үйдүн обследование этип текшерип көрүп, анан кийин 4-микрорайондон ушул аркылуу үй алып калдык. Аябай сүйүнүп, жакшы көрүп папаздагын. Кызым аябай ушундай бир не дечиле? Ак жолтой кыз деп жакшы көрчү анан. Неля кичине кезинен эле чыгармачылыкка ыктап, атургай кооздоп билет жасап, курбулары менен майрамдарда кошуналарга концерт коёбур эле. Буйрманы мен анан кошуналары болчубуз дейт апакеси. Жылдыз Токтосуна деген режиссер болчу, ал тарткан. Майраш бир түндө эле тигип берип койгон көйнөгүнчү. Канаттары менен көпөлөктү. Биринчи ырым ошондой болуп чыкты. Бирок ага чейин Көк жылаяк чыгармачылыкка болгон жөндөмдү байкадыбы, ишкоп мени музыкалык окуу жайына тапшырды. Ошол биздин жаныбызда 7-музыкалык мектеп бар болчу, ошол жака Комуска бардым. Комуска барган ооба. Ошо сетек борборуна бийге барып жүрчүмүн. Негизи эле менин күнүм аябай орусча айтканда забитый болчу да. 8-мартты булардын бакчасы телевиденияга тартты да. Ошондо телевиденияга тартты, анан мугалими айтты, баланча күнү көрсөтөт деп. Ошондо тимеле үйдө телевизорду баардык кошуналарыбыз менен келип көрүп, тимеле анан кошуналарыбыз аябай эметип, ой, наша Нелечка артистка будет в будущем деп. Себеби ал бул кошуналарга да концерт берчү да. Подъезддегилердин баарын узун үй элек этажда. Ошо подъезддин баардыгын чогултуп, билет таратышып, 8-март болобу, 1-май, 9-май, 23-февраль баардыгына билет таратып, кошуналардын баарына приходите деп. Бир күн мурда момундай билетти коостоп, цветочкаларды кылып, берместен жасап, бир күн мурда барып келип жазчы. Бул келет, плюс бул квартирадагы келет деп. Баарыбыз корого чыгып, анан булардын концертин көрчүбүз. Акыркы жылдары мен ошо параллелдүү түрдө баары бир баягы эмнеге эңсесең ошол жака тарта берет экен. Ырга көңүл буруп, өз алдынча ыр жаздырып баштадым да. Чоң курчагым Чоң курчаң. Ал кезде Москвадан алып келген, баса турган. Баса турган. Мынтип жетелесең, мама деп айтат. Келчү да, басчу деген. Ошол оюнчугум эсимде. Ошол оюнчугум көпкө чейин ойноп жүрдүм. Кийин сиңдим да ойноду аны. Ошол оюнчуктарды жакшы эле ойночумун да. Оюнчукту жакшы ойночу. Менин кийимдерим сакталган жок болуш керек, бирок мамамдын кийимдерин биз көп кийдик. Мисалы үчүн азыркы моданы силер азыр кийип жүргөндү дагы эле менин учурумда кийген экенбиз. Азыр ошол кийимдеримдин кээ бирин
чыгарып калсам деп калышат ошо. Ото жазы, аломо ишим таланты деген конкурстарга, фестивалдарга көп катыштым. Ошол жакта активдүү болуп, ал жакта дагы болгон талантымды тартуулап жүрдүм. 2000 канчанчы жылы, 1-жылы эле конкурс красоты болгон да университеттин. Мисс КНУ. Ошондон 1-орунду алган. Анда да сүйүнгөнбүз. Папазанда кошулуп барганында папаз тирүү болчу. Кошулуп барып, аябай сүйүнүп, декандар менен сүйүнүп, ты смотри, моя дочка деп аябай ушундай ыраазы болгон да. Ырдап, бийлеп ушинтип. Папаздын айтпай эле жасай бергенбиз. Анан кийин 1-орунду алганда аябай кубанган. Келген ал конкурска. Конкурска келген го, бирок жууп берген даже бизге. Бизди эмеге алып барып, ресторанга алып барып. Просто ал билген эмес да, ошондой конкурстарга катышып жүргөнүчү. Папазына да укпай, папазынан да жашырып көп эле ырлардын экөөбүз айтпай эле жастырып жүргөнбүз. Анан ошо мен аябай кубанат элем да, кызымдын ырдаганына сүйүнүп, анан ушундай талантын көпчүлүк учурда колдоп, ошентип жүрдүм өзүмчө. Анан эгерде талант болсо, колдош керек. Менин тилегим огош бетер күч алып, ыр жаздыргым келди өз алдынча. Ошол алгачкы ырымдын автору мен бөлөм, Элиза Исмаилова. Ал сөз жазып берди. Обон болсо Дастан деген группасынын солисти жазып берди. Ошол ырымды жаздырып, мамама угусун тургам. Обону ал жайыр болчу. Презентация кылып радиолорго да бердик. Өзүмөн жан дүйнөмө жакын ыр болду, бирок тилекке каршы аябай деле популярдуу болгон жок. Эң популярдуу ошол ырларымдын катарын ошо биринчи Махаббат деми болду. Андан кийин Жалган деген ырым менен көп хит парадка көптөгөн жакшы кетти да, ротация болуп. Ичимен ойлочумун, болот, кызым баары бир нерсеге жетет деп. Себеби бул өтө тырышчак болчу да. Өтө тырышчак болчу. Анан бир көйнөк алып келип, анан ал көйнөккө мончокторду уктабастан туруп тигип, Мадинадан бир мончокторду алып келип, тиягын жылтыратып, биягын жылтыратып тигип, ошол жака да шыктуу болчу да, аябай бир нерсе кылып, фантазиясы күч болчу. Мамам менин аябай жакшы мотиваторум да болчу. Бул мотивацияны азыр баягы тренингдер өтүп, атайын төлөп мотивация алып атышпайбы? Ошол эле кезде кичинекейимден бери эле жакшы тилек кыл, жакшы дуа кыл деп ошол кичинекей кезимден бери эле үйрөтүп келет. Мамам айтып жүрчү, ошондой эгерде эмнеге жеткиң келсе, ошону тиле. Ошол сөзсүз түрдө кабыл болот. Сен деген белгилүү адам болосуң, сен деген атагың чыккан кыз болосуң деп кулагыма куя берчү да. Менин асыл адамым. Албетте бул мен жашоодо өкүнгөн нерсеним ошол эле. Атамдын жоктугу, атамдын эрте кеткени. Ар бир ийгилигим болгондо ошо папам көрсө, ошону көрбөй калды деп көп кайгырам, ичимен көп өкүнөм. Папасынын көзү өтүп кеткенден кийин эле бул өзүнчө эле, мен эркек балам жок да. Анан бул ойлоп калды. Чоң эжеси кези төрөп, түшүп, үйдө отуруп калды, иштеп атат, атанын үстүнө караколдо жашайт. Анан бул ойлоду. Эле ойлоду. Мен үйдүн окатын бардыгын, себеби үйүбүз деле өтө эле бүтүп кеткен үй эмес болчу да, бүтүп бүтпөгөн үй эле. Чоң үй болчу. Анан ошонун бардыгын мен жасашым керек деп өтө эрте токтолуп кетти да. Турмушка дагы өзүнчө мындай бир башкача болуп эле, өзүнчө эле токтоо карап эле мени аяп, продукталарды алып келип, анан кафеде ырдап иштеп калды. Күнүгө бирдекелерди алып келет. Мама, мыналарды алып келдим деп эле продукт алып келет. Кызым экөөбүздү багыш мунун мойнунда болгонсуп калды да, мен өзүмчө таң калдым да. Бул деген 22-деги кыз кантип эле ушуну ушинтип атат деп. Анан бирок бышык, өзүнө да бышып өстү, акча кантип тапканды да билди.
чыгармачылыкты да үйрөндү, иши кылып турмуш бышырдыбы же өзүнөн өзү тың болдубу? Кызым тың эле болду. Атамдын жаркын элесине арналган ушу Атаке дегендерди жаздырдым. Булар Куран окутуп турат. булар менин жүрөгүмдө, менин чыгармачылыгымда өтө башкача орунду ээлейт. Албетте, бир күнүң да өтпөйт ошо. Бир күндө көп жолу Куран окуп турам. Эстейм, анан кээде сүйүнөм, кээде ыйлайм. Ушул көрсө, ушул жанында болсо, балким башкача болот беле депчи. Себеби атанын орду чындыгында сиз айткандай эч нерсе толукталбайт экен. Огон ошол урмат азыр мага бардык нерсе болуп калды да. Күйөөм дагы, доосум дагы, байкем дагы ошонун бардыгынын ролун аткарып жүрөт. Биз даже кээде мен эле кайтпай эле кеңешип алам күйөө балама. Көбүнчө өзү машинаны бир жерге коюп урдуруп алсам же гайге түшүп калсам же бир финансовый маселе болуп калса күйөө балама чалып эле айтып эле эметип калам. Бул сыгылбасын деп кызымчы переживать этпесин деп эле. Ал күйөө балам жакшы түшүнөт бардыгын. Көп эле кеңештерди ошол менен чечип калдык биз деле. Булардын үй бүлөсүнө мен негизи мынтип ойлочумун да. Кызым эми бир тууган эркек бир тууганы жок болсо, атасы болсо жаш кезинде кетсе, Кудайым буйруп ушул бир ата энеси бар үй бүлөгө турмушка чыкса экен. Күйөөсү жакшы, кайрымдуу болсо экен. Кудагыйым болсо экен десем, Кудайым тилегимди кабыл кылып, абдан жакшы үй бүлөгө турмушка чыкты да. Менин асыл адамым. Биздин үй бүлөдө жалаң кыздарбыз. Мамама рахмат, ушул атам жок болсо дагы дайыма бизге анын жоктугун билдирбей, эч нерседен кем кылбай, ары көздөй бизди алып кетти. Анан атам болсо сөзсүз түрдө бардыгы башкача болмок албетте. Кээде урмат айтып калат ушу. Атам болгондо мага аябай жеңил болмок депчи. Кээ бир нерселерди ошол атам менен чечип алмакмын депчи. Экөөнүн характери да окшош болмок. Папама чындыгында урмат аябай окшош. Негизи көп жактарын окшош туруп кээде күлүп да калам. Баягы жай кышы болсо дагы мындай кыска көйнөк кийбейт. Буту жабык нерселерди кийет, анан үнөзү жагынан дагы көп сүйлөбөйт. Мисалы үчүн көп суроолорду берсең, ооба же жок деген эле жооп келет да. Мен жолдошум да бир нерсеге аябай каткырып, күлүп, демеле кубанычын койнуна батпай, ушундай болгон күнүн көрсөткөн эмес да. Кубанбайт эле да бирдекеге, кубанбайт эле. Аябай кайгырып, бирөөлөр бирдеке болуп ушинтип атса, кайгырганын да көрсөтпөйт эле. Мен ошону урмат баламан көрдүм да. Демеле шапкесин астынан кыргытып, кубанып кетпейт, же мөңкүрөнүп, кайгырып, кайга чөгүп кетпейт. Бир зымпыйып жүрөт да. Мен жолдошум ошондой болчу. Анан кээде ошондой моменттер болуп калат менде. Бир нерсе сурайт турган болуп калсам, урматтан сурап эле алам. Акыл кеңеш сурап коем ошондо. Балам тигини мындай кылса эмне болот, муну эмне кылса эмне болот деп. Себеби ал туура эле чечет да. Мен кандай деп ойлосом, ошондой эле айткандай болот. Кээде анын айтканына ынанам да, туура кеңеш акылын берип турат. Ошо мамам жогоруда айткандай, бир калыпта жүргөн адам болчу, анан кийин ошо папамды күлдүрө албай эле кыйнала берчүмүн да. Папам келгенде ошо бир күлдүрөйүнчү деп ар кайсы нерселерди айтып, жиннетип, тескерисинче бирдемелерди жасап эле ушул кызым ушул бир башкача кыз деп эле. Эненин ак сүтүн акташ чындыгында кыйын. Ошентсе дагы энелердин көңүлүн белек берип көтөрүп, сүйүнтүп туруу албетте балдарынын милдети.
Белек алып берели десек жок, мага эч нерсе керек жок, өзүңөргө эле ала бергиле дейт. Бул жактан аябай скромно. Ошого баягы сөзүнөн же болбосо баягы керектүү нерсени өзүм эле байкап алып берем. Бирок эч качан адашкан эмесмин. Дайыма белегим жагат болуш керек, Жагат белек. Анан табитибиз дагы бир. Апам, мамама жаккан нерсе мага да жагат. Ошого ал жактан эч кандай проблема жок. Бирок эч качан мага муну алып бергиле, мындай белек алгым келет деп айткан эмес. Өзүм эле сезип, өзүм билип эле алып берем. Мамамды мен бир эле тилегим бар, ошол Мединага, Меккеге алып барып келсем, ошол жака чогуу барып келсек деп, ошо көз алдымда да бар да, ошол күндөрдү Кудай таалам насип этсе, ошол жака алып барып келгим келет. Бардыгыбыз чогуу бир жакшы барып, жакшы тилек кылып, жакшы тилек жарымырыз дейт. Ошол тилектерим Кудай буйрса орундалат болуш керек. Буйруган күнү Кудай буйрса. Ошол тилегим азыр эң негизгиси. Андан кийин албетте мен канча эмне кылсам дагы кандай десем, эненин ак сүтүн акташ аябай оор, бирок ошол болсо дагы мен ар дайым аракет жасайм. Мамамдын көңүлүн карап, маанайын карап, ошол мамам сүйүнсө, күлсө, мен эң бактылуу айымдардан. Бул жагынан мен сөз жок кыздарымда. Негизи мен атам мынтип тарбиялаган. Биз көп бир тууганбыз да, жалаң эле бир туугандар эркектер да, анан кыздан эчтеке албаш керек. Кыздан алган кедей болот, кыздан албаш керек деп эле атам ушинтип айта берген үчүн мен кыздарым бирдеке алып берейин десе эле, жок алып бербей эле кой, кереги жок деп ушинтип эле айтам да. Анан булар дагы Кудагыйым эмне алып берсе, мага да ошондой алып берет. Энелердин күнүндө, 8-мартта, жаңы жылда иши кылып Кудагыйым экөөбүзгө бирдей белек алат. Ошол жагым мени ыраазы кылдырат да, мындай бөлбөй, экөөбүзгө бирдей алып келип берип кубандырат ошол. Элдин кыздарындай болуп мынтип үйүнө ташып, анан кытып берип, бекитип берип, акча берип ушинтип эметпейт. Өзүнүн үйүңө бала чакаңа жетсин, артып калса балам өзү эле алып келип берет. Өзү эле берип кетет. Негизи жизнь бумеранг деген чын экен да. Азыр мурун эненин кадырын ушу балалуу болгондо билдим да. Балам балалуу болгондо билесиң деген макалды көп окучумун, бирок ошого маанини балам төрөлгөндө билдим да. Ошондо биринчи эле мамам кирип келгенде, мама мени да ушинтип кыйналып төрөгөн турбайсызбы деген эсимде да. Ошондон баштап мамамды албетте ар бир эле айым, ар бир эле бала өзүнүн ата энесин жакшы көрөт, бирок ошондон балалуу болгондон кийин мен мамама андан бештер аяр мамиле жасап, өзгөчө мамиле жасап, ошол эненин кадырын дагы да болсо балдарым чоңойгон сайын мамамдын кадырын ош бетер биле баштадым да. Себеби ата эне ушул балам деп эле өмүр өтүп кеткен да. Себеби мен деле азыр биякта жүрсөм дагы оюм бар эле, ошо балам эмне кылат экен, ушул кандай болот, ушунун тарбиясы кандай болот деп көп ойлоном. Ошол сыгамырдай эле ошо кане неме дагы жакшы мамиле. Негизи ата энеге жакшы мамиле, жылуу сөз, жагымдуу маанай тарткыласаң, мындан артык аларга эч нерсе кереги жок ушундуктан. Кане неме дагы кандай мамиле жасасаң, балаңдан ошондой көрөсүң деп ошондо. Мүмкүн болушунча ушуларды кадырлап, ушуларды аяр мамиле жасап, жакшы бир күндөргө толтургум келет. Кудай буйрса, алдыда дагы ошо экөөнү жетелеп алып, жакшы бир тилектерим орундалса экен деп тилейм. Ата энесинин ак батасы менен бала бийиктикке жетип, зоболосу көтөрүлөт эмеспи? Неля энекесине ыраазычылыгын билдирип, эң кымбат адамы, тиреги экенин айтып, бетинен сүйдү. Мамочка, менин албетте мен эң жакшы көргөн адамым, эң кымбатым. Бул дүйнөдө сиз менин жашоомо, ушул жашоого алып келгениңиз үчүн, ушул даражага жеткиргениңер үчүн
силерге албетте мен таазим этип ыраазычылыгымды гана билдирем. Себеби сиз мага көп дем күч бердиңиз, көп нерселерди айттыңыз, көп нерселерди үйрөтүп жатасыз дагы да болсо. Ошонун баардыгына мен ыраазычылыгымды билдирем. Сиз болбосоңуз мен балким ушундай даражага жетпейт болчумун. Ошондуктан мен биздин төрүбүздө дайыма неберелериңиз менен, кудагыйларыңыз менен, балдарыңыз менен аман эсен болсоңуз, Кудай буйрса, дагы да мен сиздердин алдыңарга көп жакшылыктарды жасап, силердин күлүп жүргөнүңөрдү эле каалайм. Рахмат. Рахмат айланайын. Өркөнүңөр өсүп, силер да бактылуу болуп, элдин аста болсо элдин астына чыгып, элдин ыраазычылыгын алып, өзүңөрдүн көрмандарыңар бар. Мындан да жогору болгула, мындан да көп ийгиликтерди багындыргыла. Жакшылык болсун, эл үчүн кызмат кылгыла. Ушу Урмат экөөңөрдүн дайыма жакшылыгыңарды көрүп жүрөйүн. Мен дайыма айтам, эл үчүн иштегиле. Эл үчүн иштегиле. Айланайын, эл менен эл болосуңар. Өзү жаштыктын, ден соолуктун баары эле керемет да. Ошонун баары бала чакаң аман болсо, ата-энең аман болсо, бакыт деп ушуну билиш керек. Бакыт деп элиң тынч болсо, ала тобуң аман болсо, кыргыз элиң тынч болсо, ошону бакыт деп билиш керек. Мен ойлойм, мен бактылуу эле энемин эми. Анча-мынча жоготууларды эстебегенде бактылуу эле энемин. Ошо силердеги кыздарым аман болсун. Эми алтын айымды да турмушка берип алсам, андан да бактылуу болормун.